Урматтуу дыйкандар. Мына бизде көрүп турасыздар, 2 сорт жаңы төбурчак келген. Бул Түркия мамлекетинен Германияда өндүрүлгөн элита сорту келген. Бизге мына ушундай сортта келген. Көрдүңүздөрбү? Бора деп. Бирөөсү мынакей мондай томатный төбурчактын эле күрөңү көрдүңүздөр, чоң-чоң. Өзү мынакей Эданаза деген сорт. Мынакей могул түрдө келген. Баары сырты иноклянтташтыр. Биз аз эле алганыбыздан себептен муну биз 10 сот эле аянтка тиккенбиз. 10 сот аянттан канча алдыңыздар деп сурабайсыздар. Мынакей биз 10 сотудан 400 килограмм алдык. Бул биздин багуубуз менен, карашыбыз менен. А бул бурчактардын жакшы жагы ооруга туруктуу. Тамыр чирикке туруктуу, тамыры системасы аябай терең кетет. Андан тышкары бийиктиги мунунку 70-80 сантиметрге чейин. Тикесинен өсөт. Тикесинен өсүп туруп, анан жалбырактын астында болот. Эң жакшы жери гүлү күнгө күйбөй турган төбурчактар. Күнгө дагы устойчивый. Бышуу убактысын сурасаңыздар, мунулардын убактысы 60-65 күн. Демек, сиз кеч күзгө же кышка калып калам, тере албай калам дебейсиз. Булар кустовой деп коет азыр. Кустовой дегендер ушундай жерге жатып калбайт, бирине бири чырмашып калбайт. Бул бурчакты эгер шартыңыз болсо, жөөгүн 50-ге 12 сантиметрден гана кылып тиксеңиздер де болот. Себеп дегенде бул тикесинен интенсивность деп коет муну. Муну тиксеңиздер, биз мисалы 70-тик менен тиктик. Биз ошонун өзүндө 10 сотудан 400 килограмм алып атабыз. А жакын тигүү менен сиздер будан 6-7 тоннага чейин түшүм алсаңыздар болот. Ушинтип эми таласта урукту көбөйтпөсөк болбойт. Себеп дегенде алсыра урук алып келиш өзү өтө кыйын. Ошон үчүн мына ушул урук үчүн мына келиңиздер, тийиңиздер. Бул жылкы жылы болбосо наркы жылы экспортко кетет. Саталасыздар. Ушул жердеги логистик борборлордун баарына биз сүйлөшүп чыкканбыз. Кудай буйрса, байке биз алып барганда эле айтты. Мейли алабыз, 20 тонна барбы деди да. Жок, бизде 400 кило бар. Просто билели десек, алып келерсиз, алабыз дешти мынакей. Ошон үчүн урматтуу дыйкандар, келиңиздер. Мынакей бизде Бора деген сорт мына ушундай болуп келген. Анан Эданаза деген сортубуз бар. Келип туруп коркпосо тигерсиздер. Лопатканы тиккен кезде деле бизге алуучу жок болчу. Эл багыл чогул эле тигебиз деп туруп эле тиккенбиз. А эми муну дагы ошон тигип алыңыздар, көптөн эмес. 5 кило, 10 кило да тигиңиздер, 10 соту жерге. Уругун көбөйтүп аласыздар, биздей болуп. Мына бизде бул жөнүндө маалыматты кенен угам десеңиздер, биздин мынакей Советская көчөсүндө, Ширгелдин жанында автобекеттин повороту Ума Эне клиникасынын бет маңдайындабыз. Биздин кеңсеге келип, ушудан алып өзүңүздөргө кийинкиге урукту көбөйтүп алыңыздар. Бул элита сорт. Гибрид да эмес, же башка да эмес. Бул элита сорту. Мынакей көрүңүздөр, жалтырап, мына кандай болуп турат мына уруктарды. Өзү майда болгону менен бул сахарныйга окшош, бул томатныйга окшош. Экөөнүн көлөмдөрү да бир. Келе бериңиздер, биз сиздерди күтөбүз.